Ассаламу алейкум достар, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 17 апрель 2021 жыл. Жап-жашыл болуп калган убакыт. Дарактарда да жап-жашыл болду, өрүктөр королоп, шабдаллар гүлүн төгүп аткан мезгил. Мурдагы күнү 15 апрель күнү калып кеткен көчөттөрдү алып келип тиккенбиз. Бүгүнкү күнү абалы кандай болуп атат? Бул жерге төртөөнү тиктик. Азыр мынакей алдыбыздагы нак алмурат. Бир аз солушканы болбосо, негизинен жакшы эле. Кийинки көчөт шабдалы. Шабдал даже сезбеди. Көчүрүлгөнүн деле сезбесе керек. Эч кандай эчтекен билбестен эле өсүп атат. Кадимгидей. Гүлдөрү да түшкөн жок. Балким кийинирээк таштайт болуш керек гүлдөрдү. Азырынча кадимкидей эле. Кийинки нак, бул деле сезбегендей эле. Жаңы көчүрүлсө дагы кадимкидей эле өсүп атат. Албетте көчөттү ушул мезгилде, жалбырак чыгып калган мезгилде тигүүнү сунуштабайм. Канчалык эрте тиксеңиздер, эрте жерге жайгашып, эртерээк амал алат. Тезирээк көк төгөнгө аракет кылат. Эгер ылажы жок боло турган болсо, ушундай мезгилде дагы кесип таштап отургузса болот. Мындан 3 жыл мурда майдын канчасы эле? Где-то бир 13-төрүндө болуш керек. Жашыл жалбырактардын өскөн бутактарын кесип салып туруп, алып келип отургузган элек. Ошол да көктөгөн болчу. Эгер холодильникте болсо, анда коркпой эле июнга чейин отургузса болот. Болгону амалдан бир аз кечирээк болот. Эгерде жетишпей аткан болсоңуз, ушул күндөрү дагы отургузса болот. Азыр казылган көчөттөр көпчүлүгү жакшы ойгон элек. Аларды коркпостон алып келип отургуза берсеңиздер болот. Мына тукумдар. Көчөттөрдүн абалы кадимгидей. Сиздер менен Багы Сүрө Кыргызстан каналы. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.